Қарлығаш қызым, келатқан жаңы жылың менен қандайсың? Ай алтыным десе қандайсың? Саламат қызым. Алдығы сенің бөлегің, анан Аяз атадан деген да бір бөлек бар да. Мен саған жақсы бөлек беремін. Рахмат. Мұны апаңа көрген. Үйге келелі, үйде кім бар? Апам. Апаң? Ана сен өкөз, азыр жаңы жыл менен елді құттықтайбыз. Азыр эле құттықтап коелу. Саламатсыздарбы? Келип аткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылыңыздар менен барыңыздарды. Кел аткан жыл жакшы жылдардан болсун. Анан Карлыгач экөөбүздөн дагы бир сюрприз бар адайы коомчулукка. Карлыгач, сен экөөбүз маякта адабияттын сүйүүчүлөрү бар. Ошолор менен экөөбүз маек курабыз. Мен Аяз атам карап койчу, жарашат бекен жокпу? Жарашат экен. Алтын өндүсү. Китаптан жеп атыр, экөөбүз мындай маек курабыз. Өткөндө Зайырбектин атындагы сыйлыкты тапшырдык. Сен өз колуң менен тапшырдың, Зайырбек сени көкүрөк күчүгүм деп. Тапшырышы жанындай. Сүйлө. Можно мен? Да, орча сүйлөшүп. Мейли кандай сен? Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Мен силерге каалайм смелость, здоровья, счастья. Ай, молодец. Спасибо. Тиге анан сөзүм үзүлүп калбады. Жана Зайырбектин атында Мелис Маматжан уулуна бердик да. Сыйлыкты өз колубуз менен тапшырдык. Сен аны 18 жашыңа чейин сенин колуң менен тапшырып турабыз да. Эл деген Зайырбектин колунан алгандай болот ал сыйлыктычы. Анан 27 май Закем туулган күнү. Быйыл эртелетебиз. Былтыркы конкурсту биз 2 жолу жылдырдык. Жакшы акындар азыраак экен да. Анан Зайырбектин өзүнөн кем калбаган мыктыларга гана беребиз ал сыйлыктычы. Роза Отунбаеванын фонду менен Нуркеш бул сыйлыкты 18 жашыңа чейин сен дайыма ошол жерден сыйлуу адам кылып тапшырып турасың статуэтканы. Анан мындай кылалы могу туулган күнүнө 27 майга чейин экөөбүз жарыялайлы. Кана эмне деп айтабыз? Конкурстучу. Жаш акындарды катышкыла дейбиз, 35 жашка чейинки акындар Рухес сайтына, Рухес сайты деген электрондук почтага жөнөтөсүздөр. Анан мын тандоону кылабыз да. Тандоону эми каздар кылат, сен экөөбүз уюштуруучубуз да. Ошо менен биз буйрса могу жыл жаңырары менен 27 майга чейин күтөбүз. Кабыл алуу майдын бир 20-ларына чейин десек болот. Себеби 5 күн калыстар курамы чечим чыгарыш керек, жыйынтык баягы аныкташы керек жеңүүчүнү. Анан дагы мындай кылыш керек. Конкурстун планын түзүшпөйсүңбү? Кандай планда уюштурабыз дагы? Сен билбейсиң азыр. Дагы эмнени айталы? Неме Назым Байкен каякта, Мелис каякта, Беркежең каякта, Айназ. Анаркан кандай? Анаркан апаң жөнүндө айтты. Не кылып атасың? Жакшы. Анан Сен орус мектепке бергенден улам мүмкүн чайналып атасың. Давай на русском будешь. Ну, время проведи очень классно и весело. Ага. И всё. Как проводишь каникулы? Хорошо? Хорошо. Да. Давай, мындай кылганда. Жыйынтыктайлы. Сен көрүүчүлөргө дагы бир жолу эмне деп айтасың? Атаң ырларыңан бар эстегениңден айта турган. Же башка деле акындардын ырларын айтып, эмне ыр билесиң жаңы жылга? Мейли орус сөйлөп. Мейли стих болсун. Завершая длинный год, сам декабрь к нам идет, он несет снега метель и в игрушках сладких ель. Ой, браво, молодец. Биз анда мындай жыйынтыктап коелу. Биздин урматтуу адабияттын көрөрмандары Зайырбек Ажыматов атындагы биздин
Адайбек сыйлык жыл сайын салттуу түрдө улантабыз. Зайырбек атындагы бул сыйлык эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эркин адабияттын символу. Зайырбек бул өз ысымын өзү жасаган талант. 90-жылдардан кийин Зайырбектин мен үзөңгү кагыш, ошо Зайырбек сыяктуу үзөңгү кагыш келгендердин баары жетим өскүндүгүн кескендей Зайырбек өз ысымын өзү ташка тамга баскандай калтырып кетти. Граждандык ырлары болсун, берке лирикалык ырлар болсун, дайыма жүрөккө коңгуроо калып турган, жүрөктү чертип турган мыкты талантыбыз. Ошону жоктотпай Карлыгач менен Закемдин көкүрөк күчүгү 18 жашка чыкканга чейин Зайырбектин сыйлыгын ушул тапшырып турат. Анан кийин фондду негиздеп алабыз Зайырбек атындагы. Келаткан жылга биз пландап атабыз. Зайырбектин китебин дагы жарыкка чыгарсак, анан экөөбүз Facebook'та, Instagram'da сатабыз да. Канча сатабыз экөөбүз? Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле баягында? Не деп реклама кылабыз? Зайырбек Ажматтын жаңы китеби чыкты деп кыйкырабыз, Ооба. Буйрса, айт. Дагы мен силерге мындай воспоминанияңды прочитаю. Давай. Текст, давай, принеси. Мен эстедим бир жолу маған түш кирген. Мен түшүмдү мороженое жеп аткам. Анан бир үн уктум. Карлыгач деп атыптыр. Колумда мороженое жок болуп калыптыр. Анан дагы карлыгач тур деген уктум. Анан турдум. Кетим атам тургузуп батыптыр. Ертең атам тургузуп атыптыр. Мен таң калып атам, кантип атам түшүмө кетти. Жаным десе. Кирет. Мен да түшүмө кирет. Мен атамды тамашалашам да. Мурда тамашалашымын. Жетим кандай жүрөсүң деп. Зайырбекти мен эркелетчүмүн да. Жетим кандай жүрөсүң депчү. Иттей жыргачу да экөөсүнүн ортобузда эң сонун таттуу мамиле болчу да бул. Андыктан эмне кылабыз? Жыйынтыктайбызбы? Ооба. Эмне деп жыйынтыктайбыз? Шакир Байкенин Инстаграмына катталабыз. Мен Инстаграмдан талай адай кызыктарды көрөсүздөр, видеолорду, аудио жомокторду угасыздар, анан притчаларды угасыздар. Атамдын конкурсуна катышкыла күтөбүз. Чыдамсыз күтөбүз. Байга фонду 100 000 сом.